Dostlar, эфирибиз өзгөчө болот. Табиат, карапайым пейилгенен элдер, Шыңсай айылы. Айыл бир заматта жок болуп кете барган. Bu alda kakılda uya izdegende болуп атат. Аркасынан ушу губернатор дагында бир бар деген мени бир Ölüm bitimге дагы дарайбыз. Элибизди колгойбузбу? Чоңдордон бирөө келип сизге кандай жашап атасыз, эмне болуп жашап атасыз? Сураган жок эч ким. Айылдын ордуна чоң жер ушунча кеткен. 2019-жылда ачылган. Башталган иш. Достор, эфирибиз өзгөчө болот. Мен бул жерге келгениmin себеби дагы чоң. Көз жоосун алган табиат, карапайым пейилгенен элдер, жана дагы тынчтык өкүм сүрүп турган бул Шыңсай айылы. Бул айылда электр энергиясы жок, телефон тартпайт. Баягы өздөрү менен өздөрү окатын кылган айыл болуп эсептелинет. Бирөө дагы пособие алып, же болбосо мамлекеттен жеңилдетилген кредит алып окат кылган эмес. Бардыгы тең мал чарбачылыгы, короо жайы, баягы дыйканчылыгы менен алектенип келет. Бирок Шыңсай элинин айтымында аз күндө бул жака көмүрчүлөр келип казып ушундай керемет табиатты талкалоо алдында турат дешет. Мынакей өзүңүздөр көрүп турган үйлөрдүн бардыгы катары менен ордулары көмүр казылат экен. Жогору жактан келген суунун башынан дагы көмүр казылат экен. Бул суу болсо түз эле Нарын дарыясына куя турган суу болуп эсептелинет. Баягы экологиялык жактан дагы чоң мыйзам бузуучулук болуп жаткандыгын эл айтууда. Биз сиздерге алдыңкы мүнөттөрдө баягы тынч жаткан айылдын тынчтыгын бускан көмүр кенин казуучулар жана дагы анын артында кимдер турат ачыктап беребиз. Шыңсай айылы Нокен районуна караштуу Достук айыл өкмөтүнүн карамагында Таш көмүр шаарынан өтө алыс эмес жерде жайгашкан. Жалал Абад Токой чарбасынын карамагында турат. Бирок жайыт жана бак дарактарына гана ээ. Ал эми Шыңсай айылындагы үйлөрдүн ар биринде мыйзамдуу кысыл китептер бар. Анткени менен айылдын тоо тарабы аркылуу көмүр кени казылат деген кабар айыл элинин түн уйкусун, күн санаасын бөлдү. Ал тургай техникаларды да алып келип, айылдын баш жагына көмүр казуучу компаниялар орнотуп кеткен. Маке кандай болду эле? Азыр буякта жол жок экен. Тракторду үй алып барды деп атасыңар. Эл уруксат бербей койгон техникага. Бияка алып өтпөйбүз дегенде, күндөсү келип, ушундайдан келип 12 келип аңтарылып кетейин деген. Бияктан ылдый жактан. Сайдын боюнан жол жок. Анан ушундайдан алып өткөн. Эл жүрсөңөр азыр барып. Ушундай болгондо канча алып өттү могу жерде? Элестетип келеби? Нояк менен алып өткөн. Эл уруксат бербей койгон бияка. Биякта жол да жок экен, ак жол экен, мисалы. Мынагы жол жок. Ушул жактан техниканы мына. Сайдын ичинен айдап өткөн турбайбы? Сайдын ичинен өткөн. Эл уруксат бербеген. Эми ошондо могу үйдүн ордунан көмүр чыккандабы? Ооба. Могу арттагы үйдүн ордунан, Ооба. Эми сизге, мисалы сиздин да үйчү, ылдый жакта үй сиздики турбайбы? Ооба. Анан келип не деди? Үй салып берели же бандай көчөлөр? Жок, андай план жок. Не деди? Келип эле ушу биз сүйлөшүп койдук дейт. Ким менен сүйлөштүңөр? Биздин аксакалдар болсо деп мен өзүм өкмөттө акимден келди жыйынга. Биз бардык өкмөттө эми айттым. Ошо силер план түзгөн адамды көрсөткүлө десем же көрсөтө алышпайт, же аты жөнүн айтып бере албайт. Мына техникасын мына жеке коюп койгон. Мунун үстүндө техника бар. Мына жерден суу барат. Мынакей. Ишенмесеңер көргүлө. Biz жайында келип чабабыз. 2 мал чаап, уш жерден суу алып, уш жерден болгон агоратыбызды уш жерден сугарабыз. Эгерде мунагыны касса, бул суу каяка барат? Арыкты кантип алып өтпөсөңөр десек, мынамча шланганы көрсөтүштү. Ушу менен тартып беребиз дейт. Суу. Сууну. Айылдын баарына. Бул бу жерден бизге
Alçınak emas, bunağından qancha adam suv ichadi? Ооба. Бүт. Agerden bunağını qaza turgan bolsa, bul arıq жоқ болып ketedi. Арық жоқ деген айылға су жетпейді деген сөз, туурабы? Мөмөчөмө айдалбайт деген сөз, туурабы? Mehmetçeme ayıldalmayıp başta göçüp ketevel, kalasan göçüp ket degende kılıp atat da. Buna uşul jeke gelip teknikasını koygan, buna kıçılagan noyabr ayında koyulgan teknika. Aha. Uşu menen eçkimiz gelmedik, eçkimiz canlayan barbayız. Antkeni bizge şıltov kovalarda. Kıt etkenin bardığı şıltov menen bütülüp atat. Эми документтерге көз чаптырып көрсөк, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан 2022 жылдын 30 декабрында Этно Компани жоопкерчилиги чектелген коомуна көмүр казуу боюнча 2042 жылга чейин лицензия берилген. Мындан сырткары Бренд Холл жоопкерчилиги чектелген коомуна дагы чалгындоо үчүн уруксаат кагазы берилген. Баса Этно Компани жоопкерчилиги чектелген коомунун уруксаат кагазында Түндүк Сарыкамыш 3 участогу деп турат. Ал эми биз сөз кылып жаткан Шыңсай айылы Сарыкамыш 3 участогунан өтө алыс жерде жайгашкан. Тургундар буга чейин 2022 жылдын 28 ноябрында министрликке барып, министрдин орун басары Алмазбек Тумановго кайрылганда, ал бардык маселени эл тарапка чечүү боюнча убада берип, бирок кайра эле 30 декабрь күнү Этно Компани жоопкерчилиги чектелген коомуна лицензияны кармата салган. Ал эми жашоочулар экологиядан бир дагы адам басып келип, маселени жеринен көргөн эмес деген айтат. Noyabrda barışkan. Anan keyin Жыйынтык качан чыгып атат кайра лицензия? Качан берилет? Dekabrın 30 günü çıkıp atat. Декабрдын 30 Dekabrın 30 günü. Ошондо уктук силердин маселени чечебиз макул деп туруп кайра бул жагынан башка иш кылган экен да? Şu aganda bulardı kıskası. Sizler kete örgüle biz bardığın karayыбыз деп turup kayta tigiler tarafka odanıp koyuşkan. Көмүр кени казыла турган тарапта жайгашкан 3 үйдү кече жакында эле Ташкөмүр шаардык өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмчөсүнөн көчүрүү боюнча корутунду чыккан. Себеп дегенде ал жер кооптуу имиш. Тургундар мындай кадамды көмүр кенин казуучулардын кызыкчылыгын ишке ашыруунун бирден бир жолу деп эсептейт. 54 yaştan beri bir taş kulağan emez. Taşkömür niyemçesi gelip durup uşul uydu kooptu eken. Mart'ın birine çayın köçüp geçsin dep ayıl hökmetine kulan tuz verip koyttur. Канча жылдан кийин эместептир да, э? Emesteptir. Kaçan bayakıt tuvalda akılda ait bolu odat da bular. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен таш кулайт имиш, башка имиш, анан кооптуу имиш деп атыптыр да. Анан буга чейин ошо министрликтен бир чоңдордон бирөө келип сизге кандай жашап атасыз, эмне болуп жашап атасыз? Сураган жок, эч ким келип сураган жок. Бирок мен кайрылган учурда дагы келишкен. Кайта сонун жер экен, жашай бер деп. Сон жашай бериңиз. Жашай бер деп. Коопсуз, жакшы. Коопсуз деп. Көмүр кенин казуучу компаниялар айылга сууну жана башка шарттарын түзүү боюнча, деги эле көмүрдү айылдан алыс жерден казуу боюнча маалымдашкан. Бирок бул жөн гана жөө жомок сыяктуу кабылдангандыгын жашоочулар жашырган жок. Эми азыр алардын айтымы боюнча, айылга тийишпейбиз деп жомок айтып атат да. Ага тийишпейбиз, нер менен капталдап, королордун үстү менен жака ашырып кетебиз деп. Эми ушунча таштарды бузбай, кантип айылга зыян тийгизбей, бияктан кантип алып кетет, эми ал бардыгы жомок да. Шыңсай айылындагылар чакан дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен күн өткөрүшөт. Каныбек Айдаров ушул айылда туулуп, балдарын дагы ушул айылдан чоңойткон. Азыркы тапта короосунда 100дөн ашык эчкисин уулу экөө жайытка айдап чыкты. Күнүмдүк мал кели менен турмуш өтө берет деңизчи. Бирок Каныбек агабыздын тынчы кетип турган учуру. Анткени көмүр каза турган жерге үйү өтө эле жакын жайгашкан. Ал тургай үйүнүн орду дагы көмүр казуучулардын тарабына өтүп кетиши мүмкүн деген кептер бар. Бирок мыйзамдуу мамлекетте жашаган соң, аны эч ким менчик укугунан ажырата албас. Себеби Каныбек агабыздын колунда үйүнө кызыл китеби бар. Менин түшүнүмдө могу мен басып бараткан жер бул эчки сарайчы. Ушул жер кеңге кетет дейт. Мына кең, мына ушул жерди келип алып казышып, ар жерди оюп салдым мына нелерди. Оюп жайы менен келди, кой десең, эмне болду, меники документим бар дейт ушу. Сиздин деле документ бар? Бизде деле бар. Кызыл китебиңиз барбы? Бар, кызыл китеп бар. Барды бар. Сизге жазылган? Канча балаңыз бар? 4-2 кыз. Анан эми бул ошондо буяк кийин казылып калса, сиздин үйүңүз кошо кетип калабы? Ошо кошо кетет турган болот. Эмне кылабыз? Ошо айла жок. Эми бул генчлер силерге кандай нерселер сунуштады? Бизге азыр булар эч нерсе сунуштаган жок.
Ушу келип эле казып атат. А сиз каякта жашайт экенсиз? Макул үйүңүздү кошо бузат экен. Эми ошону билбей атабыз да, эмне кылышты билбей Айттыбы? Жок, айтпады. Айтышпайт. Мисалы сизге келди, эмне деди? Эми эмне десе, өз канча комната үйү болсо, ошондой кылып берген деп могуга айтыптыр, эми мен укпадым. Каяка кылып берет экен? Кайсы жерге? Билбейм каяка кылып берет. Анысын билбейбиз. Башка жактан жер алыппы? Ошондой Үй болот. салып беребиз деппи? Бирок сизге ай сунуштаган жок. Мага сунуштаган жок. Эч келе элек, мага алдыма келе элек булар. Келет, ошол жерде казат, 1-2 баланы яп келет, эришет оны. Сиз айттыңызбы, эй, бияк эмне болуп атасың? Эмне болот Асмады? атасың? Документим бар. Меники утуп алгам дейт. Эмнеден утуп алдым дейт? Ай сонунан. Ушу. Урматтуу туугандар, могул кен казуу 2019-жылы башталган. Көрдүңүздөр өзүңүздөр эмне деген гана масштабты камтыйт, өзүнүн эмне деген гана техникалар иштеп жатат. Жана дагы бул жактагы ызы-чууну техникалардын үнүн. Эми бул жактан эле оң тарапка салганда эле мынакей жанагы биз айтып жаткан айыл. Биз айтып жаткан айыл. Биздин ушул айылдын мынакей ушул туштары бүт баары өйдөгү тарабынан көмүр кенин казуу иштери башталат деген сөздөр болуп жаттыр. Анан лицензиясын алыптыр. Элдердин баарынын кызыл китеби бар экен. Бирок ага карабастан эле көчкүлө, кеткиле, биз лицензия алганбыз, казабыз деп жатышыптыр. Анан эми өзүңүздөр салыштыргыла. Бул азыр тып-тыныч турган айыл, көрсөңүздөр. Тып-тыныч турган айыл, ал эми бул жакта салыштыргыла. Айылдын ордуна чоң жер шунча кеткен. 2019-жылы эле асылган. Башталган иш. Айыл бир заматта жок болуп кетип барган, чынбы? Кандай дейсиңер? Мына канча жылдан бияка ушу шыңдын көйгөйүн арызданып, районго чейин, облустка чейин барып атабыз. Эч кандай жыйынтык чыкпай атат. Мына бүгүн дагы чогулуп келип отурабыз. Муногу жазылган көмүр казам деген балдар частный балдар болуп атат. Эч кимди тоготпой атат. Буга аркасынан ушу губернатор дагы мындай бир бар деген мени бир ой болуп атат. Ошолор поддержка кылат деген. Мына ушул жерде чоңоюп ушул жерде өсүп чоңойбуз. Ушул жерибизди, элибизди коргошко биздин толук акыбыз бар, айланайындар. Мына ушул жерден өзүбүздүн аксакалдарыбыз, канча деген аксакалдарыбыз кетти. Ушул жерден канча деген бийлер шайланган, канча деген аксакалдар шайланган. Андан кийинки жаштар мына 75-70 жашка чыгып мен отурам. Эң ушул жердин аксакалы мен болуп калдым. Ушул балдардын ушу өзүбүздүн элибизди, өзүбүздүн жерибизди коргошко биздин өзүнүн акыбыз бар. Ошон үчүн чогулуп силерге арызданып атабыз. Урматтуу Ташиев, урматтуу президентибиз Садыр Нурзаев ушу биздин арызыбызды мындай бир амалга ашырып берген эмелерде бир жардам берип турсаңыз деп суранабыз. Биз өздөн суу сурабайбыз, бирөөдөн свет сурабайбыз. Ушу жакшына кылып жашап аткан элибизге тынчтык бербестен частный көмүрчүлөр келип алып казабыз деп биздин тынчтыгыбызды алып атат. Сизден сураныч ушу бизди бир карап беришиңизди суранабыз. Эгер алар казса, мынтип шаркырап аккан суулары бузулат, катарынан аккан булактар бузулат, алардын суулары агып барып нарынга кошулат. Нарынга барганда нарындан канча адам суу ичет? Алар эмне болот? Сиздер ушуну тез аранын ичинде чечип бербесеңиздер, бул элдер тынчы кетти аябай. Кыйналышты аябай. Сиздерден өтө суранабыз. Биздин үнүбүздү угат деген үмүттөбүз. Биз ушу айылда туулганбыз, ушу жерде чоңоюп, ушу жерде жашап атабыз дагы делечи. Анан болгону бизди ушу жеке ишкерлер, көмүрчүлөр ушулар келип алып биздин жашообузду, тынчтыгыбызды алып атат да. Биз тынч жашай албадык да, ушу машина дырылдаса жүрөк зырылдай турган болуп калды. Кайсы убак келет, күн, түн келет, каалаган убакта келип биздин тынчыбызды алып атат. Бирдеке десең, биз лицензия алып алганбыз, сатып алганбыз, биздики деп атат да. Биздин бу жерде жашап аткан адамдардын баарынын кызыл китептери бар да. Кызыл китеби бар үйлөр эге болсо болбой эле, алар биздики деп калышты да бу жердечи. Канча жылдан бери, кылымдан бери келет атат. Бул жер жаңы түшкөн үйлөр эмес. Бу жер Шыңсай айылы чоң, Нокен районуна караган бир статусу бар айыл, Шыңсай айылы деген статусу бар. Бул жерден шайлоо да ошол жерде өтөт. Канча деген президенттик, канча деген айыл өкмөт депутаты ушул айылда шайлаганбыз да. Анан бул жерден биз эч ким ошо биз өзүбүздүн шайлаган депутаттарыбыз чечип берсин, мыйзамдуу болсун, майли мыйзам бузуулукка барбайлык деп бир кайрылсак, айыл өкмөттүн колунан эч нерсе келбейт. Биз жогору жактан ишти бүтүрүп койгонбуз дешип атат да. Жогору жактан сүйлөшүп койгонбуз, айыл өкмөттүн бул жерден колунан эч ким эч нерсе кыла албайт дешип атат да бардыгы. Бул көмүр кен башталганга чейин эч ким келип текшерген эмес. Ал буга чейин келип атат, ошо ишкерлер тарап болуп келип атат. Келип туруп ошолорго келип эл жашаганга кооптуу кылып бурмалап чыгарып беришип атат да. МЧСтер келип туруп эл жашаганга кооптуу деп бурмалап чыгарып берип атат.
Өздері кабинетте отыр. Анан эми ушунча кылымдан бери бир таш кулаган эмес бул жердечи. Анан эми эки ишкер келген күнү таш кулап кетет деп бизди элди коркутуп атат да. Садыр Нуркожоев башында айтып кетти 2021-жылы тоо жылы өнүктүрүү деп. Мына тоо жылын бизге өнүктүрбөй эле тоо жылын талкалоо жыл болуп эсептелет. Тоо жылын талкалап атат. Ушул жерде жашаганыбызга мына мен 54кө чыгамын. Бир же пасой албадым. 6 уулум бала чакаман 6. Же бир пасой албадым. Барсаң мал келиң бар экен дейт. Мына мал келди багып бала чака багабыз десең жактан жерибизди талкалашып атат. Түндөсү келет. Деп келип түндөсү келип сүйлөсөң апарттырып прокуратурага жазып беришип атат. Кайта жазып атат. Эч кандай бизге жыйынтык болбой атат. Суранабыз. Ар дайым ушу элибизди, жерибизди коргойбуз. Өлүм житимге дагы дарайбыз. Элибизди коргойбузбу? Элибизди коргойбузбу? Жерибизди коргойбузбу? Дарайбызбы? Пикетке, Бишкекке бара алабызбы эгер каралбаса? Бара алабыз. Ар дайым ушу ынтымак менен ушу жерибизди биз ушуга келип көмүрчүлөргө энең деп айтпадык, атаң деп айтпадык. Кичине эле шугур деп койсоң эле прокуратурага жазган өнөкөт кылышып алды. Урматтуу туугандар, мына өзүңөр деле көрүп атабыз, баарыбызыңар көрүп атасыңар. Мына азыр мына частный фирмалар азыр минерде этно групп менен дагы бир группа бар. Ошолор келип алып, мына дайыма кечке мал келишип, түнкүсүн келишип, элди тоготпой техникаларын алып келип койшолуп атат бекечи. Биз уруксат бербей атабыз. Биз качан чыдайбыз билбейм да. Биз мындай биз өмүр үзөткүчө Кудай кааласа биз bu жерди бербейбиз эч кимге. Эч кимге эме кылбайбыз. Ана мына китептерибиз бар, кызыл китебибиз бар мынакей. Ушу кызыл китебибизди эмнеге берген муну бизге? Бизге ушу кызыл китепти алып алсак дагы ошол тоготпой келишип атат ушу көмүрчүлөрчү. Ушул элдин көйгөйүн угуп, эл жака бир чечип берүүңүздү суранабыз. Элдин көйгөйүн бир тынчтыгын бир неме болуп бериңиз, карап бериңиз. Урматтуу көрүүчү, сиздер жогоруда Шыңсай айылындагы көмүр кенине байланыштуу чуулуу жагдайды көрүп алдыңыздар. Экинчи бөлүктө экинчи тарап жеке ишкерлердин пикирин алып беребиз. Баса, жогоруда президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү бул иште калкалоочулук кылып жатат деген элдин пикирин уктуңуздар. Буга дагы жооп болот.